Катуу шамалдан улам мечиттин унарасы кулады. Оштогу сели бир адамдын өмүрүн алды. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Оштогу сели бир адамдын өмүрүн алды. Ош облусунун Каракулжа районунун Мырзаке Каракулжа Алай-Кууна жолунда бир жеңил унааны сел суусу агызып кеткен. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирет. Унаанын ичинде бир эркек, 2 аял жана бир жаш бала болгон. 2 аял менен баланы жергиликтүү тургундар куткарып калышкан. Ал эми унаанын айдоочусун сел агызып кеткен. Издөө иштерине 11 куткаруучу тартылган. Жергиликтүү жарандын жансыз денесин таап, туугандарына өткөрүп беришти. Булак Жети ТВ кежи. Туркияда катуу шамалдан улам мечиттин мунарасы кулады. Туркиянын Чанкыры шаарында катуу шамалдан улам Бадемник мечитинин мунарасы кулады. Тиешелүү кадрлар социалдык тармактарга окуянын күбөлөрү тарабынан жарыяланды. Беле кетсек, Туркиянын чыгышында бороон жүрүп жатат. Анкарада шамалдын шамалы чатырларды учуруп, бактарды кулатса, жамгыр көчөлөрдү чөгүп жатат. Измирде торнадо пайда боло баштады. Тез жардам кызматтары жабыркагандар тууралуу билдирүүдө, бирок так саны азырынча айтыла элек. Буга чейин Анталияда асма жол кулап, жабыркагандар болгон. Булак Сокол Медиа. Minare devriliyor. Oha! Minare devrildi. Bademliğin minaresi devrildi. Minaresi devrildi. Ay inanmıyorum. Ay video çekiyordum. Аба ырайы толуу райондордо сел жүрөт. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 21-23 апрель күндөрү туруксуз аба ырайына жана нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарынын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. 22 апрелде Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Ысык Көл облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөйт. Тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы Чүй өрүнүндө түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27, Талаш жергесинде түнкүсүн 6-11, күндүз 21-26. Баткен облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 21-26, Ош, Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн 11-16, күндүз 22-27, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 5-10, күндүз 15-20, Нарын облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 17-22, бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 0-5, күндүз 2-7 болот. Бишкекте жаан-чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 11-13 градус, күндүз 23-25 градус болот. Булак Азаттык. Урматтуу Москвадагы мекендештер, сиздерге таза жана оригинал документтер керек болсо, сиздерге Абдуталип мырзаны сунуштайбыз. Алдыңыздарда турган бардык документтерди бат жана таза жасап берет. Регистрация 3 айга, 9 айга, продление 3 айга, 9 айга таза жана ишеничтүү базасына жооп берет. Аманатка кыянат жок. Связь жана WhatsApp номер +7916 044 66 24. Кызматыңыздарда Абдуталип.